Геран бул ден соолуктун жана узак өмүрдүн гүлү. Бул кооз жыпар-жыттуу гүл илгертен эле татыктуу урматсыйга ээ болгон. Геран көптөгөн оорулар менен күрөшүүгө жардам берет. Геран көптөгөн үйлөрдүн терезелерин кооздоп турат. Бирок геран кооз гүлдөрү үчүн гана эмес, даарылык касиети үчүн да бааланат. Геран же пеларгония патогендерди, анын ичинде стафилококкту, ийгиликтүү жоготуучу фитонциттерди бөлүп чыгат. Геран фитонциттери сарымсак, хрен, пияздыкынан кем эмес күчтүү. Адистердин айтымында жупуну бөлмөгүлү даарылык касиети боюнча зверобойдон да ашып кетет. Геран майы респиратордук инфекцияларды дарылоодо ийгиликтүү колдонулат. Сасык тумоо, сарс, жөтөлдө геран майы ооруу менен тез күрөшүүгө жардам берет. Пеларгониянын эфир майы эң сонун даарылык касиеттери үчүн бааланат. Жүрөк жана кан тамырлардын иштешине оң таасирин тийгизет. Кандагы канттын деңгээлин төмөндөтөт, кандын уюшун жөнгө салат. Геран анын тазалоочу, антимикробдук, сезгитүүчү таасири менен бааланат. Герандын пайдалуу касиеттери экземаны, эңилчекти жана башка тери ооруларын дарылоодо колдонулат. Геран жараларды айыктырат, тил инфекциялары, стоматит жана бет невралгиялары менен күрөшөт. Пайдалуу өсүмдүк аялдардын ден соолугунун, узак өмүрүнүн гүлү болуп эсептелет. Өсүмдүк менопаузанын терс көрүнүштөрүн жок кылууга жардам берет, этек кир циклын нормалдаштырат. Пеларгонияны даарылык үчүн гана эмес, көңүл үчүн да өстүрүү сунушталат. Гүл терезени кооздойт, абаны бактериялардан тазалайт, чымындарды, чиркейлерди жолотпойт. Геранда сыйкырдуу касиеттери да бар деп эсептешет. Турак жайдын жана анын тургундарынан жаман көздөн, жала, көрө албастыктан сактайт. Жыргалчылыкты жана акчаны тартат дешет. Капчыкка өсүмдүктүн кургатылган жалбырагын же гүлүн коюу сунушталат. Эгерде өйдө аллергиясы бар адамдар болсо, анда биринчи кезекте алардын пеларгонияга реакциясы жок экенине ынануу керек. Геранды уктоочу бөлмөгө коюуга болот, бирок төшөктөн алыс. Дагы бир маанилүү жагдай, үй жаныбарлары гүлдү жегенге болбойт. Анткени алар терс реакцияларга дуушар болушу ыктымал.